жакшы бала тарбияласа. Жакшы бала тарбияласа, баласы катындын тарабын алып энесин чүнчүтөт. Вот карап кой, аябай даанышман система да бул, жашоо системасы. Эгер аял эрин төргө отургузуп кайненесине жакшы мамиле кылса, эрине карап балдарын тарбиялап түздөп алса, атаң өлтүрөт мененчи. Ата эринин жакасын агартып койсо, кадырын көтөрүп койсо, аны көргөн балдар энесин кадырлайт экен да. Эрин чүнчүтүп, эрин жерге уруп, тең укуктуулук, мен иштейм, петен болтуруп, балдар да ошону көрөт да. Бул живой видеомагнитофон. Эртең ошондой эле, алда ошондой катын алат. Ал ошо кайненеге кызмат бербейт. Эр эмне болду? Эр кайда кетти? Эр тили жок. Все, тилин алып койгон, тили жок, ал макулук байкуш. Ошол кыз атанын үйүндө эрке өсүш керек. Мен ошондой кыздарды эрке, бирок тарбиялаш керек, кыздарды бышырыш керек да, мындай айтканда. Тамак ашка, эрди укканга тарбиялаш керек кызды. Кызды бактылуу кылам десең, доңузга тийсең да, эшекке тийсең да ошонун угуп жашай турган кылып коюш керек кызды. Ошонун артынан ээрчип жашай турган кылыш керек. Мени тебелеп таштадыңар танка менен, мен айткан оюм ушу. Танка менен тебелеп таштадың. Демократияга келип камап таштадың. Мен айтам, кызды эрге, эрди уга турган кылып тарбиялаш керек. Кызым, эрге тийдиңби? Сүйүп тиесиңби, куталап тиесиңби, башка маселе. Тийдиңби? Нике кыйылдыбы балам? Алып качты да болбойт. Но бирок тийди, никелештикпи? Бүттүк. Кызым, келбей үйгө бар. Конок болуп кел. Эриң менен кел, балдарың менен кел, төргө отур анан кел. Агай, үйүңүздө өзүңүздүн кыздарыңыз бар. Анан ушул нерселерди дагы айтып турасызбы? Албетте. Мен өзүм кызыма айтпасам бирөөгө айтам. Албетте. Туура эле кабыл алышат. Туура эмес, кабыл алса эрге тийгенден кийин тарына берсин. Менин үйүмдө закон ээси мен.